Assalamu alaikum, agayın tuğan. Mına surolar bolup atat. Batırlar, tarix tili aytpaysızbı. Bir görөрmanım aytat, "Oy billa, bayke tarix tili aytыңызчы, sayasattan taşap bittik, sayasat biz toğunda oyt" dep. Bir görörmanım jaş jigit eken kүйüp atat. Emi al inlerimni aytarım, sayasat oşo bizdin jaşoo. Sayasattan taşap, sayasatsız jaşoo bolboyt da, sayasat taza bolsa, koom taza bolsa, Kayran İshak ağabey Razakov aytkanday, sen taza bolsоң, men taza bolsом, koom taza bolat deyt. Ошол осуят таштап кеткен ай киши дала айлана чөйрөсү ошо булганган үчүн мертини бала эрте Москвада сөгүп калган да кайран киши кийин алып келбедиби. Эми саясат таза болсо турмуш да оңолот. Мына шаарыбыздагы таза болот эле да, мына. Мына жаңы парк Эмил Абдыкадыровдун достун үрмөтүндө отурабыз. Жаңы парк бул дагы эгемендик күнгө бүтпөйт окшойт, дагы бир топто созулат го. 3 жылдан бери тарактатып салып келип атышат, канчасы талкаланды, канчасы мынау карачем келелек жатып эле мынауну эми мэр келип тазалаш керекпи? Ошол күчтүү бир тартип болсо, анан баягы Салижан акенин Жигитовдун айтканы аргасы сеске келет эми. Кыргыз микробко окшош барган жерин эле булгайт деген эми. Мынабу салын элек паркка алып келип эми адамдар таштап атат ай. Акыр чикирде эми. Уят жок экен биздин элде деле ушул мынабу көп жаштарбы же карыларбы ошону мен тетияк тазалап кетем эми. Айлан кетет да карачы. Мынабу жер канчасы куурап калган эми, ал өзүнчө болсун. Эми мен бүгүн ошол тарыхты айт деп эле балдар, жаштар көбүрөөк кызыгат экен, эми алар кыска сүйлөгөндү жакшы көрөт да, мындай айтканды тез угуп атпайбы? Оз эки сөздү. Мен ушу Долон бийден агыл, кул бабаларыбыздан бери келсем дейм да бир аз. Ошонун алдында баягы эле саясаттан кичине чолуп айталы. Азыр эмне көп талкуу болуп атат? Мына курултай жөнүндө айттык эле. Эгемендик күнгө жана байлап кошо өткөрүп аткан Байтик Баатырдын мааракеси жөнүндө айттык эле. Алар эми ошондой эле өткөрөт экен, эми көчө чуңкурчактан чаңдатып жолдун баарын тазаламыш болуп атат. Чуңкурчакка өткөрөт экен, эми эгемендик күндө ошо чуңкурчакка барып ошондой акча сарптап зарыл эми. Мына эгемендик күндү борборго өткөрүп койсо болот да, жакшынакай эле эл катышкан, мына жарандар, ал чуңкурчакка ким барат эми, баягы колунан келгени барат эми. Ошондой кызык ушундай ботко, мындай айтканда ботко иш жасап атканда мен дагы нааразычылыкты айтсаң укпайт экен. Эми курултай жөнүндө какшадык, бул жараксыз деп. Анан күнү кече мен эки жакын жердештерим, бирөө классташым сүйлөп атат деп угуп атам мен. Чолпонкур Арабаев мени классташым болот, академик болду го, академик. Юридика илим доктору, классташым, курбум Каргадайдан өскөн. Эми ушу курултайды жактап ошонун адвокаты болуп атат да Чолпонкул. Чолпонкулга мен эми Платон менин досум чындыгандан улуу турат деген принципти айтайын. Эми чоподайм мен азыр. Курбум Кередейден өскөн. Акаевка адвокат болду эле да Чолпонкул. Акаев кетки чекти. Акаев тактан жылмышып атканга чейин адвокат болгон ушу дос. Эми ушул кайсы бийлик келсе эле адвокат болуп эле ушул булар баягы айла кеткенде айтасың. Андан кийин мына мен абдан сыйлаган, илгертен мен Нарын областтык газетинде иштегем. Ал киши болсо Матен Сыдыковдун убагында ушу Нарын обкомунун 3-чү секретары болуп айыл чарбасын тейлеген. Мына Кемел Ашралиев байкем. А киши да ошол кече Кадыр Кошалиевдин жанына туруп алып анын обонун созуп атат. Кемел байке кесинде ушул Үсөнгү куш Кытайга кетип атканда, кечеги 19-жылы ат башыга логистикалык борбор салабыз деп Кытайдын коркунучу келип атканда, ушул Чолпонкул экөөң Салымбековдун чайына барып алып ошол кубаттап аттыңар эле. Ушул Эмил Абдыкадыр ошонун башында турган ошол Кытай ишкер аял менен ошол логистикалык борбор салабыз деп. Эми муну койбойсуңарбы эми? Айла кеткенде айтат экен да, ушу биздин муун
өлүп жок болмоюнча ушул ботко саясаттарды айтып эле кайсы бийлик келсе эле ошого жагымпоздук кыла бергендин чеги болот да. Ачуу айтууга туура келет да мен. Мына эл журт эмне деп атат? Балдарыбыз кайда? Мына кечээ Санкт-Петербургдан мен бир репортаж көрүп калдым. Ошол жерде биздин жигиттер, менин курактуу кишилер ошол бетон куюп, кул болуп иштеп атат Санкт-Петербургда. Ошолор ыйлап сүйлөп атышат да. Биз ушул Кыргызстан оңолсо биз деле ушул алыста үйлөрүбүздө тентибей. Мына ал жерде 30 градус ысык болуп атат, чечинип алышыптыр. Биз деле ысык көлгө барып загорать этет элек, кайран мекенибиз оңолсо дейт. Айласыз ушул жерде жүрөбүз деп ыйламакчы болуп атат. А силер болсо бүгүн эртең жетим тоого дагы эле адвокат болчу кебетеңер бар экен да. Мына кечээ Осмонбетов деген биздин кыргыз геологиясынын атасы деп коелу, ошо биздин кыргыздардан чыккан биринчи геологдордун бири. Ошол Осмонбетов аксакал эң сонун түшүндүрүп берди жетим тоону. Ой, ал СССРдин убагында деле жана разведкалык иштери толук бүтпөптүр. Ал болжолмоомча миллиард тонна темир, анда мүмкүн алтын да чыгып калышы мүмкүн деп Осмонбетов аксакал илимдин жолу менен так түшүндүрүп берди. Алар бүтпөй да калыптыр, ошол иштер толук бүтпөйт экен. Эми мына президентибиз Садыр Жапаров чыгып айтты го. Ай, ал биз чалгындоо иштерин жүргүзүп ошо тактап коюп коелу. Андан кийин элдин каалоосу менен анан казабызбы, кийин казабы урпактар деп мына президент айтты. Эми ошо президент айтканга чейин белки чоролор эмне кылып отурду дейм. Ошондо президент айтыш керек мына. Президент да ушул майда чүйдө иштерден өдө айтып отурат. Ал чоросу жана менин келегей сүйлөгөн иним дейм ошол. Алда катбашылык Эмил Байсалов келегей сүйлөйт кыргызча. Эми баягы жайдын кап ортосунда тетиги ошол эки нарынга чукул барып алып бир ал жерде блогер балага ушу тамтаңдап жооп бере албай ошол жерде бир будоражать этип мына орусча айткандачы ботко кылып салышат да. Бер жактагылардын баары ушу саясатты чалып салып элдин нааразычылыгын көбөйтө берет. Ошон үчүн президентке кайрылып атпайбызбы? Президент ушу жанына жан жөкөрлөрүн тазаласа, бир жакшы күчтүү кадрларды алса, анын пикирине карабай оппозициябы күчтүү кадрлар бар да бизде. Мына жаштар түз сүйлөгөн адамдар бар да, ушуну кантип алакандай Кыргызда иргеп алып келсе болот ушу бат эле. Анан ага курултайдын деле кереги жок. Ушу 1000 киши, 2000 киши, канча сандаган кишилер чогултуп алып ушул жерде алар эми эртең ошончосу чөкөтаандай чыгып сүйлөйт. Мен катышкам андай курултайлардын 1000ине катышып. Андай тең моңолдордун фонду, чериктин фонду, басыстардын курултайы, анан эмне Адигиненин курултайы дегендин баарына катышкам мен. Ал чөкөтаандай кыргыздар бир пикирге келбейт. Ал жөн эле бир мартишкин турут деп какшап келатам. Андан көрөк биригип идеологияга күчтүү адамды коюп, ураным кыргыз, ураным Манас, улутум кыргыз, мекеним асыл ала тоо деп какшап айткым келет да. Ошол жерге бириктириш керек да, бир чамгарактын алдында. Анан оппозицияң да күчтүү болуш керек, сының да күчтүү болуш керек. Сын болмоюнча, чындык болмоюнча коом өнүгөбү. Эми айла кеткенде ушуну айтууга туура келди. Эми адвокаттар баягы эле дежур адвокаттар какшап атат. Акаев доорунан беркеле адвокаттар да, ошол кишилер. А Садыр Жапаровду колдой турган, чыныгы ошо бетинде айта турган, анын айлана чөйрөсүндө көрбөй турам андай кишилер. Сахнада баягылар эле, баягылар. Мен деле ошо баягылардын биримин, ошо сахнага чыгып, илгери эле ушу сөзүмдү айтчумун, азыр деле ошону айтып атам. Аны укпайт, чуңкурчагына өткөрөт, эртең курултайын өткөрөт. Мунун баары желге кеткен акчалар, желге кеткен сөз. Эми мына тарыхта көп айтылбайт, эми көп айтылган менен көп такталып элек да, биздин тарыхчылар деле ушуну жакшы тактай албайт. Мен деле алар окуганда окудум. Мына Долон бийден берки. Долон бий кайдан келген? Ал кайсы уруудан? Долон бий каяктан чыга калган? Андан Агуул, Куул эгиз бала. Агуул, Куул деп эмне айтылып калган? Эмне үчүн Агуул, Куул? Андан Адигине тагай. Анан тиги сол, оң, сол, ичкилик деп эмнеден айтып калган? Ушул этимологияны, ушул айтылыштарды, ушул мазмунду так ордуна коюп бере элеген бичекти биздин тарыхчылар. Анан эле мына казактар, өзбектердин тарыхчыларын
Biz kayra jatıp alıp şıldыңlap gülüp atabız. Alar baарын эле өзбекче кылып койду, казакча. Эми алар жазайт да, китептерин жаздырат. Идеологиясын жүргүзүп атат. Ошол эл бириgiп атат ошого. Тарих деген ошода, китеп деген ошода. А Оозек сүйлөгөн сөз айтылат. Мына мен айтып атам. Эми калбастыр, мына интернет деген бар. А Оозек сөз калат. Бирок биздин кыргыздын көчмөн, мына казак, кыргыз, эгиз эл булардын артыкчылыгы, булар эс тутумга түйүп келген. Тиги сан миң кылымдан берки доорулорун эс тутумга сактап келген, компьютерде башына сактап келген эл. Булардын тарыхы ушул санжырасында жатат. Аны мөңкүп биздин жанагы тарыхчылар, илимпос дегендер, ал тетиги батыштан истейт же Кытайдан истейт. А кыргыздын башында сакталып келген улуу океандай манасынан берки Оозеки санжыра дегенден аны жерийт. Жерибей эле мен мына Долонбийди баягы чоң аталардын чөйрөсүндө чоңойгон. Долонбийден берки. Алар төп айткан 60 өткөн кылымдын 60-жылдары мен тетиги көчмөн доордун чыныгы үлгүлөрүнүн колунан анча-мынча сөзүп калган. Анан ошолордун калыс пикиринен улам мына журналисттик иш менен күндүк түштүктү тетиги баткен Кыргызстан төркүчүн кайра-кайра кыдырдым да, ошондо жөн жүрбөй şu aksakалдардан сурап, анан орто калып келип, менин максатым алар жана кыркуруу деп эле чачыратып азыр кыркуруу деген бир фонд бар. Коом эмне өзүнчө эле иш кылып жүрүшөт алар, жана курултайды жүргөтүп эле. Кыркуруу дегендин баарын тактап, жазып, ортого алып келип музейге коюш керек, архивге коюш керек дагы. Анын баарын фонд дегендердин баарын өчүрүш керек. Бир идея калып келиш керек кыргызды. Бөлө бербей көрүнгөн жерге. Мына белгилүү кишилердин эми кайра эле ошол мода тетиги 30-жылдан башында башталды эле. Кыргыздын белгилүү кишилердин марекелерин ошол эле уруулар өткөрүп атат. Ушундай абсурдстан бул. Кайра бөлөт мындай нерселер. Кыргызды чачырат. Муну андалаган, тарыхын анча билбей калган муунду таптакыр бөлөт. Таптакыр бул сайсайлатат да, башын булгайт. Эми ушул Долонбий кайдан келди дегенде, мынабу алайдан тетиги баткендик аксакалдардан укканымды айтайын. Мен ошол варианттар жагат да. Долонбий кайдан келди? Кайсы уруудан деген. Долонбий Чыңгызхандын кол башчысы болгон экен. Чыңгызхан кыргыздарга кол салган эмес. Кыргыздар менен мындай алака түзүп, кыргыздар менен тууганча мамиле жасап. Анан көп элдер чапкан, бирок кыргыздар менен мамилеси жакшы болгон Чыңгызхандын. Ал тарыхта турат. Ошо Долонбий анан Коңурат, Муратай экөө дос экен, Чыңгызхандын кол башчылары болгон экен. Айтымда ушундай. Коңурат деген кечөөдө эле чыга калды деп атпайбы? Коңураттар ошо Чыңгызхандын доорунда айтылат. Чыңгызхандын энеси Өлөң, Оулен деп айтылат. Өлөң дагы аялы жана 4 баатырды төрөп берген аялы Борте деп айтылат орусча. Бөртө дагы Коңураттын кыздары болгон. Көрдүңүзбү? Чыңгызхандын кайын журту дагы, тага журту дагы ошо Коңураттар. А Муратай ошо Коңурат. Экөөтөн кол башчы. Анан булар биз мына жана сөзүмөн аттап өтүп калдым. Бу Долон кайдан чыккан деген Бакайдан чыгарат экен. Бакай Манастан. Ошол Бакай Манастын аталары бир тууганда. Багыш деп келип, анан Бакайдан Байтайлак, Усун Калпак анан эмне деп келип, анан Долонбий ошондон чыгарат экен да. Тиги бир вариантта ушундай. Түштүктүн аксакалдары айтып берген. Мен көп жерден уктум. Анан кийин Долонбий анан экөө кеңешет экен. Биз Чыңгыш дечү экен, алар Чыңгызханды Чыңгыш дечү экен кыргызча. Чыңгыш кайтпайсыңбы деп таякесин айтып атат Долонбий. Биз эми жашыбыз өтүп барат, согушуп эле жүрө беребизби? Үйлөнүп биз деле Чыңгызхандай ушу тукумдуу болбойлубу дейт. Анан айтса керек, анан Чыңгызхан аларга улуксат берген экен. Жигит жалаңдар менен, эми берке жалпы жигиттери Чыңгызхандын колунда калса керек, анан өзүлөрү каалаган жигиттери олжосун, энчисин бөлүп берип, Чыңгызхан анан аларга баргыла эми абаларым. Мында кыргызча айтканда окатыңарды кылгыла дегенде, анан алар кайсы тараптан бир тараптан келатып, мүмкүн ар жактанбы, мынабу Алайдын Чийирчыгына келет. Чийирчыкка келсе жайдын күнү экен, бос үйлөр. Сөздү кыскартып айтканда, ошол жерден Долонбий өргүп, кыргыздар тосуп, Акбоз бээсин чалып. Анан Долонбий ошол
ошол Чыйырчыктагы жайлаган уруунун башчысынын жалгыз кызы бар экен, Акмарал деген. 16-дагы Акмаралга ашык болуп калып, анан жеңичинен сүйлөшүп, анан Долонбийде даңктуу жигиткеси да, 30-тан өтүп калса да жигит экен, анан ошол экөө анан арызышып калып, анан Муратай досунан кечирип сурап, алар коңур аттарды издеп бараткан экен, могу Анжиян Наманган тараптагы. Эми досум, сен алыс кетпейсиң, эми коңур ат туугандарыңа барып бер, мен ушул жерде калайын. Деп ана экөө баталашып, анан Муратай кетет экен, Долонбий жигиттери менен жана энчиси менен калат экен. 3 жыл өткөндөн кийин Муратай келет экен. Ал Муратай да барыптыр, ал жерге бий болуп, башчы болуптур, үйлөнүптүр, анан досун издеп 3 жылдан кийин ошол Чыйырчакка жайдын күнү досумдун кабарын алайын деп келсе, ошо баягы айыл, баягы ак өргө, ал аксакал дүйнөдөн өтүптүр дейт. Долонбий ошол элге, урууга башчы болуптур дейт. Анан ошол таңда келгенде, ошол түнү Акмарал Зайып, Долонбийдин аялы, эгиз уул көргөн экен, көз жарып. Ошого тойчук берем деп камданып турган таңга жууп келет экен, түн катып келсе керек. Анан экөө төшкө төш тийгизип, Муратай менен Долон достор ошол жерден көрүшүп, анан Муратай мындай караса, ар жакта бир жигиттер бир канаттуунун жүнүн жулуп атат дейт, казанга күйпөлөктөп эле. Анан бул кызыгып калат экен, бул эмне апа эмне куш муну? Улар дейин десем, улар эмес. Анан Долон досу күлүп, мен эми мүнүш көрдүгүмдү билесиң, эртең менен мына бир барчын таптап жүрдүм эле. Айдын көлгө салсам, Айдын көлдө бир көп ак куу сүзүп, жаңы эле конуп сүзүп аткан экен. Анан ошо уча берерди салсам, топ башын тээп түшүрдү. Анан ак куу кайверендердин ыйыгы, кайверен эмеспи деп, анан ошонун этин бышырып, уулдарыма ат койдурайын деп атам дейт экен. Дегенде, аттарын кое турган киши эмне деп койгон атат, атын ким деп койгон атат дегенде, досум, эч ким жок. Мына сен Кудай айдап келдиң, өзүң кой дейт экен Долон. Анан ошондон баягы эгиз уулдарды алдырып чыгып, Акмарал Зайып жөкөрлөр менен эки бешикти алып чыккандан кемерин чечип, Муратай абабыз кемерин чечип, анан көрүндүгүнө деп эки кош бешиктин үстүнө арта салып, анан баягы жетекте жүргөн бир күлүк атын тартуулап сүйүнчү деп. Анан ошондон батасын берип, анан атын койгон экен. Мына аккуу жаныбар, канаттуунун ыйыгы. Ушул аккуу жаныбар бир түгөйү жок болсо өзүн да жок кылат экен. Ошол түгөйлөрдөй болуп ажырашпаган, эгиз уулуң ажырашпаган, бирге жүргөн, канатташ жүргөн, өзүбүз сени тарткан, мени тарткан, кыргыз деп күйгөн, эл деп күйгөн, улутуна күйгөн азаматтар болсун деп, ак уул, куул деп койгон экен. Мен аккуунун атын бөлүп коеюн деп. Мен ушул вариантты угуп абдан толкундангам кезинде. Жакшы экен деп. Болбосо биздин санжырашылар биякта көп эле киши ушу ак уул, куулду чечмелей деп келе атышат да. Чечмелей албайт. Ак деген эмне, куу деген эмне, оң деген эмне, сол деген эмне. Мына аккуунун атын бөлүп койгон экен. Көрдүңүзбү? Ошондон ак уул, куул. Эми куулдан мынабы сол кыргызы таралат. Басыз, кушчу, муңдус, саруу, чоң багыш жана башка. Ак уулдун тукумдары кимдер? Ак уулдун тукумдары адигине тагай муңгуш, анан Належе, мына мен моңолдордун энеси Належе. Ак уул эрте өтүп кетип дүйнөдөн жанагы үйкөлөрүн ошо биздин энебиз кыргызга эже аты менен калган Належе чоңойткон. Жетелеп. Ал киши баатыр киши болгон, мүнүшкөр киши болгон. Эми ал жагына өзүнчө келербиз. Мына ак уул, куул деген аталыштын чыгышы ушундай деп мага аксакалдар түшүндүргөн. Ичкилик, ак уул оң, куулдун балдары сол, ичкилик деген кайдан чыкты? Ичкилик деген курам. Бул баягы аскердик, ошо кездеги согуштук стратегиядан улам пайда болгон түшүнүк деп айтышкан аксакалдар. Бул ушул вариантта жагат мага. Мүмкүн башка тапкандар бардыр, айта берсин. Ошол оң фланг, сол фланг, анан ички ядро, мына ичкилик күч, ички күч. Мына ички күчкө кимдер кирген?
Мен Ноокатка дегенде барганда таң калгам. Мына Ноокаттын Кулатов деген айылы бар, чоң айыл өкмөтү. Бир топ айылдары бар да, кыштактары. Ошол жерде Чыңгызхан чапкан, Чыңгызхан быт-чытын чыгарган уруулардын калдыктары бар экен. Наймандар, Меркит, Мүркүт, жана башка деген мына Чыңгызхан убагында чабылган ушу. Ошолордон көп да мына Ноокатта. Анан мына ошол ичкиликтин ичине кимдер кирген? Кыпчак. Кыпчакта кезинде чабылып атпайбы? Кудайыр хан эле мына о Ферганада кыпчактарды геноцид кылган. Ар жагын айтпай эле коеюн. Ошо Кыпчак, Тейит кадимки Курманбек Батырдын Тейит уруусу, Каңды уруусу, мына эмне деген Кызыл Аяк, жанагы мен баягы айткан Кара Саадак, Нойгут, мына кадимки Акбалта, Манастын алгачкы устаты Акбалта бабабыз. Ошо Нойгут уруусу. Жанагы эмне дегендер бар, көп азырдагы ошо 40 деген жана ичкиликке курамына ошондой көп уруулар. Кесек деген бар, Найманды айттык, ушундай уруулар, көп уруу. Ушул Балыгоос муну ыр менен айткан. Балыгоос бабабыз. Мына ушулар жанагы оң, сол ичкилик. Ички курам. Мына ошондон бөлүнгөн деп айтылат. А казактар 300гө бөлүнөт. Биз да 3гө бөлүнөбүз. Бул эгиз элдин ошол карманган бири-бирине ошо маанилеш. Алар улуу 100, орто 100, кичүү 100. А кыргыз оң канат, сол канат ичкилик деп бөлүнөт. Бул ошол согуштук аскердик көчмөн элдин ошол өзүнүн жанагы мааниси. Ушундан бөлүнгөн. Ал мындай ушуну жакшы дурустап чечмелеп, ушулардын баардын ордуна кое турган мезгилдер келди да биздин тарыхчыларгачы. Ушулардын музейге коюп, китебин, летописин, энциклопедиясын жазыппы, ортолукка келтирип, мына биздин каада салттар. Мен бир кезде Түгөлбай Казаков байкен министр кезинде кирдим эле. Мына каада салттар өлтүрүп атат бизди. Баткенде бир каада салт, Атбашыда бир каада салт, Түптө бир каада салт, Таласта бир каада салт, Чүйдө бир бар. Муну орток кодекс кылып жазбайлы. Бир эмеге келбей, мына ажырашуулар, нааразычылык. Ой ал тиги нарындык мындай экен, Баткенин кокуй экен, барсаң конок күтсө эле ушуну, конок күткөндөн эле чыгат, куда тоскондон, чыр. Анан балдар нааразы болот. А бияктын келиндери эртең менен саарылап туруп алып коро шыпыртат экен. Ал коро шыпырган келинди ишке салган бу мыкты салт да. Аны такшалтып, анан өстүрүп чыгарат ошондой. Анан ушундай бизге идеология деген ушулар, бизди бириктире турган ушундай эле саясат деген ушулар болуу керек. Анан жанагыдай кайра ошону бириктире албай атса, кайра анда алып атабыз да. Эми кечөө өзүң айтып атасыңбы? Кемел Байке айтып атат деп да бирөөлөр айтты го, ал Кошалиев айтып атат дейт, эми ал парламенттин депутаттарды бир аз эле кишилер шайлады да, мына курултай дегенди көп. Эми ал Кошалиевдин курултайына көп болгондо кыргыз баары кол көтөрбөйбү ошогочу. Мен күлкүм келип атат, ал жерде да ит тартыш. Анан парламент деген бул дүйнө элинин бизден дагы прогрессивге жеткен, мыкты турмушка, жомоктобудай турмушка жетип алган Америка, Англия, койчу баардыгы ошо парламенттик ыкма менен жашап атса, биз тамтаңдап кайра курултай деп издеп жүрөбүз. Тиги эмне депти тиги Саймалуу ташка барып эле таштардын арасында жашабайлыбы туугандар анда. Ал жер го музей, ал жер ачык музей. Эми койбойлубу туугандар, ушундай прогресске жылсак жакшы болор эле. Алдыга ошол Япониядагы, Кытайдагы Кайран Ден Сиопин мынабы форточканы ачалы эшикти бекитип коюп. Анан ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан алса болду деп анан дүйнөнүн алгылыктуу ыкмаларын колдонгон үчүн Кытай өнүктү, Япония гүлдөдү мына биздин канатташ. А биз болсо эскиден издеп атабыз. Эскини эсте, ордуна тарыхты жаз, летопис кыл, киного тарт, ордуна коюп кой. Балдар кызыккан окуйт. А тарых келип сага болушпайт эч качан. Мен жазып көргөм. Эмне үчүн Айтматов кайрылып куштар келгенче деген тарыхый романды жазып келат токтоткон.
тарыхтын ошондой татаал, анын былгыма да жактары көп, анын жакшы жактары. Жакшы жагын ал да берметтей кылып ордуна коюп коюш керек. Болду. Тарых сага келип колуңан жетелебейт эч качан. Ал тарых. Аны урпактарың эстеп жүрүш керек. А жылыш үчүн алдыңкы методикага, алгылыктуу иштерге, бир дүйнөнүн мыкты жакшы маанисине, жакшы ыкмасына баш уруш керек, ушул жака жөнөш керек эле. Артка кылчактап отурабыз дале биз.